Бул биздин жер планетабыз. Ушул жер бетинде 80 миллиардга жакын адам жашап өткөн. Ошол 80 миллиард адамды жер баарын камсыздандыра алган. Бул биз дүйнөдө келгенде бактылуу, бири-бирибизге болгон жакшы мамиледе болмокпуз. Бирок ушул шылгындар, кыйноолор, зордук зомбулуктар бул дүйнөнү канга айландырды. Ушул 80 миллиардга жакын адамдын жарымынан көбү биздин аталарыбыз жана энелерибиз болгон. Алардын өз башынан кандуу кыйынчылыктарды, кандуу согуштарды өткөргөн. Мына эң акыркы кандуу экинчи дүйнөлүк согуш. Ал жерге баарыбыздын чоң аталарыбыз барган. Бирок кайтып келгендер аз болгон. Алар согушка барар алдында алар ата мекен үчүн деп барышкан. Бирок бул сыртыды да. Ичиндеги жүрөгүндө балдары бар болчу. Алар ишенген өз балдарына. Ошол балдары кийин чоңоюп, акыл эсине жетип, ушул дүйнөдөгү кандуу кыйынчылыктарды, кандуу согуштарды токтотуп, анан бул дүйнөнү бейишке айландырат деп өз жанын беришкен. Алардын балдары ким? Биз бул дүйнөгө эмне алып келе алдык? Тескенче кайра тозук кылдык го. Азыр киши өлтүргөн оюнчук болуп калдык го. Мына 19 жаштагы Бурулайды кыйнап өлтүрдүк. Мына Айзаданы алагачып өлтүрдүк. Мына бул таксистти 200 сом деген үчүн өлтүрүп салган. Анын үйүндө ымыркай балдар күтүп атты эле да. Мына бул жакшынакай карындашын зордуктап, кыйнап, анан көмүп коюптур. Биз бияктан киши өлтүрүп атсак, дүйнөдө 7000дей бала ачкалыктан өлүп атат. Бизди мур маймылдай жиңдүү болбочу деп урушчу эле. Азыр маймылдар бизден да акылдуу болуп кетти го я. Маңкурттар! Кеч болуп кетелик де, эртерээк ойлонолу.